2018 жылы Кыргызстанда талаш тартыштарды сотко жеткирбей чече турган медиация кызматы уюшулган. Ошол убакыттан бери Баткен облусунда да медиаторлор ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет. Учурда облуста 20 адис жарандардын ар кандай маселелерин сотко жеткирбей, жараштыруу жолу менен иштешүүдө. Жаңы биздин элибизге институт кирип жатат. Анын негизги максаты ушу эки талашкан тартышкан кишинин ортосунда сүйлөшүү жолу менен үчүнчү бейтарап кишинин медиатордун жардамы менен бир кандай көйгөйлөрүн чечүү. Кыскача айтсак, медиациянын негизги максаты бул келишпестиктеги жүргөн кишилерге жардам берүү. Медиация жөнүндө мыйзам 2017 жылы Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, 2018 жылдын 11 февралында күчүнө кирген. Бул мыйзам медиацияны жарандык, үй бүлөлүк жана эмгектик укуктук алакадан келип чыккан талаш тартыш маселесин жөнгө салат. Бул аныктамалар тактана жазык процессуалдык кодексинин 5-беренесинде тактана жазылып көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө жазык процессуалдык кодексинде дагы, жарандык процессуалдык кодексинде дагы медиация, бул мыйзам медиация ошол аталган кодекстерде өз орду бар деп эсептейм. Медиаторго тараптар өз алдынча жана мыйзам боюнча соттун сунушу менен кайрыла алышат. Сот тарабынан сунушталса, тараптар маалыматтык жолугушууга барууга милдеттүү. Ал эми медиатордун кызматын пайдалануу же пайдаланбоо тараптардын өз укугу. Элдер эки жол менен кайрылса болот. Сотко кайрылып туруп, соттор жөнөтөт. Барып медиация аркылуу чечкенге аракет кылып көргүлө деп. Же өздөрү эле бир кандай көйгөй туруп, экинчи тарап менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгү жок, же сүйлөшкөндө мындай эмоцияга алдырып, бири-бирине ачууланган сезимдер пайда болсо, ошол мезгилде дагы медиаторго кайрылышса болот. Анан сот жөнөткөн учурда соттун иши өндүрүштөн токтотулуп турат. Соттук териштирүүнү даярдоо учурунда биз тараптарга жарандык процессуалдык кодекстин 153-беренесинин 13 бөлүмү бар. Ошол бөлүмдө тактана жазылган талашты өз чечүүнү медиация аркылуу чечүүнүн укугун түшүндүрөбүз жана тараптарды, бул тараптар деген иш боюнча доогер жоопкерлерди медиациялык маалыматтык жолугушууга милдеттүү түрдө жөнөтөбүз. Баткен облусунда медиация кызматынын иштеп баштаганына аз убакыт болгону менен бул ыкманы кыргыз эли мурдатан эле колдонуп келген. Эки адамды элдештирип, жакшылыкка чакырганды данакер деп атап коюшкан. Бүгүнкү күндө медиаторлор тараптарды талаштуу маселелерин ынтымак жолунда чечип алуусуна себепчи гана болушат. Жарандардын мамлекет менен болгон, бийлик органдары менен болгон мамилелерди мыйзам менен аныкталган. Бирок мыйзамдан тышкары биздин элибизде өзү илгертен адамгерчилик, ыйман маселеси менен чечсе болот деген чечип да жүргөн да ушундай. Азыркы медиация көбүнесе адамдын ошондой эмесине ушундай адамгерчиликке баруу жолу менен, ыймандуулук менен чечүүгө аракет кылыш үчүн ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берген. Мана азыр жакшы отношениядабыз. Мындай адистин жардамы менен чечилген иштин соттун чечиминен айырмасы тараптар өздөрү чечим кабыл алышат. Башкача айтканда, жөн гана макулдашуу жолу менен бир пикирге келишет же атайын келишим түзүү аркылуу талаш маселелерин чечип алышат. Медиациялык келишим юридикалык күчкө ээ болот. Сотто сот чечим кабыл алат, бир тарап утат, экинчи тарап уткузат. Медиацияда медиатордун жардамы менен тараптар өздөрү чечим кабыл алышат, эки тарапка тең утук болот. Көп учурда алар достошуп калышат. Соттон ажырашуу жөнүндөгү нике бөлүгүн ажыратуу боюнча да жиберилгенде маалыматтык жолугушууда 50-60% иштер алар жарашып кетиши мүмкүн үй бүлөлүк иштер боюнча. Соттошуп атат экен, соттолуптур деген биздин элибизде бул жакшы сөз эмес да. Ошондуктан азыр мүмкүнчүлүк берип атат. Ошо сот карап аткан ишти дагы ошо медиацияга жөнөтсө, медиациялык келишим түзүлүп, маселе чечилсе, анда сот ошол медиациялык келишимдин негизинде ошол ишти кароону токтотот. Демек, соттун чечими чыкпайт. Ал соттолду деп эсептелбейт. Буга чейинки тажрыйбаларга ылайык медиация менен чечилген иштер тараптарды бир топ түйшүктөрдөн да арылталат. Айта кетсек, жактоочуга кеткен чыгымдар, иш кагаздар жана ар бир соттук инстанцияга кеткен убакыт үнөмдөлөт. Медиаторго тараптар болгону паспорттору менен эле кайрыла алышат.
Медиация жолу менен келишимге келсе, мен ойлойт элем, бул көп эле мындай жеңилдик, баягы жактоочуга төлөнгөн каражаттар, убарагерчилик, ар бир инстанцияга баягы жеңилген тараптын баягы убарагерчилиги, анан убакытты алар уттуруп атат да. Ошон үчүн ушу медиация мыйзамын колдонуу менен көп иштерди баягы жарашуу макулдашуу менен чечишине, келишим түзүү менен, ошо медиативдик келишим түзүү менен чечүүсүнө мен аябай ошо туура деп ойлойт элем да. Угулкан Ахметова айыпталуучу тарап катары 4 жылдан бери сотко каттап жүргөнүн айтат. Өнөктөшү менен кечи ишкана ачып, иши жүрүшпөй чоң суммадагы зыянга учураган. Кеткен чыгымды бөлүшүү үчүн бир пикирге келе алышпай, узак мөөнөттөгү сот иши башталган. Я много лет судилась. Почти 4 года. Мен көп жыл бою соттоштум, дээрлик 4 жыл бою сотко каттадым. Бул аралыкта мен кайрылбаган укук коргоо органы калган жок. Эч бир жерде маселем чечилген жок. Анан мага медиаторго кайрылууну сунушташты. Ошондон улам бул жака келдим. И после я приехала сюда. Бул аралыкта эки тарап тең өз чындыгын далилдөө үчүн болгон аракетин көрүшкөн. Бири-бири менен убакыт өткөн сайын жек көрүү сезимдери да күч алып, мурдагы жакын өнөктөштөр элдешкис душманга айланышкан. Эми алардын талаштуу маселеси медиатордун жардамында чечилди. Всех позвала, и мы встретились. Медиатор баарыбызды чакырды, жолуктук. Анан эле жарым саатка жетип жетпей бардык тарап бир пикирге келип, макулдашуу жолун таап, маселебиз жөнгө салынып отуруп калдык. Келишим түзүп аларга кол койдук. Ушундай жол менен менин жылдап бүтпөй, аягына чыкпай жаткан маселем чечилип калды. Медиатор менин үй бүлөмдү сактап калды десем жаңылышпайм. Буга чейин сот имаратында гана көрүшкөн тараптар бири-бири менен сүйлөшүп ары турсун. Бирин-бири укканды каалашкан эмес. Медиатор эки тараптын үнүн бири-бирине жеткирип, талаш маселе соттон сырткары чечилүүсүнө шарт түзгөн. Медиатор постарался, чтобы мы не ругались. Эң башкысы медиатор бизди урушпай, жай жол менен маселени жөн көрүүнүн ыгын тапты. Менин позициямды каршы тарапка, анын ой пикирин мага түшүндүрүп, эки жактын үнүн бири-бирине угузду. Бардык жагдай угулгандан кийин эле биздин талашкан маселебиз чечилип, жарашып калдык. Мындай болорун мен такыр ойлоп да, күткөн да эмесмин. Азыр мына биздин мамилебиз абдан жакшы. Муну менен мендеги түйшүктөрдүн баары кетти. Азыр көңүлүм тынч, жакшы жашап жатам. Бул сыяктуу маселелер облус боюнча көп болгонун Баткен облустук медиация борборунун директору билдирди. Бирок медиаторлор туурасында калк арасында маалыматтар аз болгондуктан медиаторго кайрылгандар да солгун болууда. Ага карабай Баткен облусунда башка аймактарга салыштырмалуу медиациянын көрсөткүчү жогору. Баткен облусу боюнча 422 жаран медиацияга кайрылган. Анын ичинен 160 жаран медиациялык макулдашууларга, ийгиликтерге жетишилип, бүгүнкү күндө 85-90% аткаруусу менен. Анын ичинен 105 ишти соттон жиберилген болуп, анын ичинен 56 иш медиациялык макулдашууларга жетишилди. Медиация аркылуу жарандардын талаш тартыш маселелери соттон сырткары чечилип, бүгүнкү күндө медиаторлор сотко өнөктөш катары иштеп жатат дейт Кызыл Кыя шаардык сотунун төрагасы Акылбек Адимов. Муну менен соттордун иши да жеңилдеди. Өздөрүнө ыңгайлуу шарттар менен медиатордун катышуусунда ушу соттун алдына коюп жаткан талаш тартыш маселени чечип жатат. Бул деген сөз соттун нагрузкасында бизди жеңилдетип жатат. Өзүнүн талаш тартыш маселени анчалык көп убакытты талап кылбастан медиаторлордун көмөктөшүүсү алдында чечип жатат. Значит, бул деген мындан эмне келип чыгат? Бул деген бүгүнкү күндө медиаторлор, медиация уюму бул керек деп ойлойм. Медиация негизги 4 принциптен турат. Эки тарап тең өз каалоосу менен ыктыярдуу катыша алат. Медиатор бейтараптуулугу менен айырмаланат. Медиатор эки тарапка бирдей өз кызыкчылыгы жок жол жобосун калыс өткөрөт жана эки тараптын тең укуктуулугу, кызматташуусу артат. Мындан сырткары купуялуулук сакталат. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.